Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, daha bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Дагы бир жолу амансыздарбы, ардактуу Ош футзал лигасынын көрөрмандары, жалпы футзал көрүп жаткан көрөрмандар, жалпы футзал сүйүүчүлөрү. Бүгүн Ош футзал лигасы 15-чи ачык чемпионат 3-чү тур, күндүн 2-чи беттеши. Негизги беттеши десем, албетте туура болот. Кызыл ак шортадагы спорт кийимде бул Кара суунун 3-7 командасы, ал эми ак түстөгү спорт кийимде бул Ош шаарынын Шавкат командасы. Албетте эки команда футзалдан маалыматы бар баягы көрөрмандар болсо, албетте бул эки команданын ортосундагы принципиалдуу каршылыкты жакшы билет. Эки команда албетте бири-бирине өтө бир бири-бирине каршылык көрсөткөн көп финалдарда беттешкен эки команда. Албетте өздөрүнчө эсептери бар эки команданын. Албетте бүгүнкү беттеш өтө бир жогорку деңгээлде болот десем туура болот. Эки команданын курамына назар салсак, бир катар футзалда аты чыгып калган Кыргызстанда, Өзбекстанда аты башы көрүнүп калган бир топ күчтүү футзалчылар бүгүн оюн көргөзөт. Байкасаңыздар, 3-7 Кара суу командасынын курамында бир катар кыргыз футзал улуттук курама командасынын оюнчулары оюн жүргүзөт бүгүн.
Албетте бүгүнкү оюн башкы калсын ышкырыгы жаңырды. Ардактуу көрүүчүлөр, оюн башталды. Топ алдында Максатбек Алимов ал Аваз Абдувалиевке ойнойт. Кайрадан арткы бөлүккө Кара Суу командасы, Üşети командасы бири-бири менен ойноп, каршы чабуулга тагыр айтканда чабуулга өткөнгө аракет кылууда, бирок мүмкүнчүлүк берилген жок. Ал ортодо бул жерде Максатбек Алимовго каршы Урузей Каримов мыкты ойноду жана чабуулду токтото алды. Алыстан сокку көргөн жокпуз. Кайрадан Алимовдо топ. Алимов арткы бөлүк ойнойт. Алимовго кайрадан топ келип түштү. Өнөкчөстөр менен ойноду. Очень күрөш. Бирок Üşети Кара Суу командасы топту сактай алды жана ал ортодо Алимовдон сокку көрдүк. Ал сокку бир аз гана соккуга аныктык жетишкен жок. Дарвазачы Нуртилек Жайлообеков өз ордунда. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сагындык Акималиевдин соккусун дарвазачынын жандагы өнөктөшү кайтара алды. Каршы чабуулга мүмкүнчүлүк берген жок. Максатбек Алимов кайрадан Сагындык Акималиевге. Üşети командасы топту сактай алды. Бирок Шавкат командасы мыкты каршылык көрсөтүүдө. Албетте Шавкат командасынын курамында да бир катар күчтүү оюнчулар бар. Албетте мен ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эки команданын курамын тааныштайын. Албетте расмий коноктору бул Шавкат командасы. Шавкат командасынын курамы: биринчи дарвазада Жавахыр Дасматов, таладагы оюнчулар 17-чи Розибай Токтакунов, 5-чи Азизилла Абдуразаков, 13-чү Мухаммед Рахманбердиев, 11-чи Бахадыр Атамурзаев, 45-чи Мухаммед Аскарбеков. Ал эми Üşети командасынын курамы: экинчи Нуртилек Жайлообеков, дарвазачы, 4-чү дагы бир дарвазачы Сыдыков, таладагы оюнчулар 14-чү Ислам Кудайбердиев, 7-чи Раимжан Шарипов, 11-чи Сухров Шерабидинов. Ал ортодо бул жерде кезектеги сокку, бирок оюнчулар аны кайтара алышты. 9-чу Максатбек Алимов, 6-чы Азизилла Абдуразак уулу, 3-чү Абдувалиев, 12-чи Сагындык Акимбаев жана 17-чи Адилет Култаев. Эки команда алыстан аралыктан өзүнү сынап көрүүдө. Айтор ал соккулар азырынча пайда бере элек. Табылоодо эсеп өзгөрө элек. Каршы чабуулда Мухаммед Рахманбердиев кирип барат. Ага каршы жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок кайтара алышты. Топ Абдикалил уулунда, өнөктөштөрүн издейт. Улуттук курама команданын оюнчусу. Албетте бүгүн андан көп нерсе күтүшөт Üşети командасынын көрмандары. Ал эми топ Сагындык Акимбековдо. Акимбеков өтө бир күчтүү оюнчулардын бири. Ал ортодо Рузи Каримов топту алды, өзү кирип барат жана анын соккусуна аныктык жетишкен жок. Бул жерде Аваз Абдувалиев катачылыкка жол берип, атаандаштарына топту алдырып койгон болчу. Алимов кайрадан Рузи Каримов Рахманбердиевке, Рахманбердиевдин соккусу. Абдыкалил уулу өзү кирип барууда.
Аталдаштан чабуылын токтото алды. Ал ортодо ортоңку бөлүк Алимовдун Акимбаевке узаткан пасын коргоочулар кайтара алды. Абдувалиев өнөктөштөрүн издейт. Арткы бөлүккө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кайрадан Аваз Абдувалиевке топ келип түштү. Аваз Абдувалиев Акимбаев менен ойнойт. Акимбаевдин соккусу. Ардактуу көрүүчүлөр, эсеп ачылды. Акимбаев бүгүн эсепти ачты. 1-0. Үшети Кара Суу командасы алдыга чыга алды. Кара Суу командасында биринчи төрттүк алмашты десем, төрттүк алмашты десем болот. Легионерлерден түзүлгөн төрттүк бир аз дем алат. Алардын ордуга негизги Үшети командасынын негизги оюнчулары болгон жергиликтүү оюнчулар ойын көргөзөт. Ал ортодо Шавкат командасынын чабуулу аягына жеткен жок. Адилет Култаев Кудайбердиев менен ойнойт. Кудайбердиев кайрадан Култаевке. Култаев Сухраптан жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кудайбердиевдин соккусу. Жавахыр Досматов топту кайтара алды. Буштан чыгарып берүү. Сухров Шерабидинов сокку жолдогонго аракет кылды. Бирок Шавкат командасы ага мүмкүнчүлүк берген жок. Сухров буштан чыгарып берген пастарды укмуштуудай дарбазага жолдойт. Аны Про Лига оюндарында, Ош футзал лигасында тынбай көрүүдөбүз. Нурмухаммед Сыдыков топту Кудайбердиевке калтырды. Жана бул жерде Култаев катачылыкка жол берди. Ката жооп берди. Култаевдин соккусу. Дарбазачы Жавахыр Досматов кайтара алды. Нурмухаммед Сыдыков топ буштан чыгарып берүүнү аткарды. Сухров Шерабидиновдун соккусун көрдүк, бирок анык эмес. Дарбазага таамай барган жок. Эгер идеал сокку жолдогондо, албетте бул сокку өтө кооптуу болмок. Шавкат командасынын чабуулу Сыдыков топту кайтарды, бирок Шавкат командасы кайрадан топко ээлик кылууда. Рахманбердиевдин Айтор пас же соккусу Айтор табышмактуу болду, бирок өтө кооптуу болгонун көрө алды. Кудайбердиев Сыдыков менен ойнойт. Сыдыков менен Кудайбердиев бири-бирине түшүнгөн жок. Алыстан сокку. Атамурзаевдин соккусу кубаттуу болду, бирок өнөктөштөрүнө жеткен жок. Кудайбердиев бул жерде катачылыкка жол берди. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Артка калтырган топту Абдыразаковдун пасын өнөктөштөрү түшүнгөн жок. Ризвай Каримов Култаевке каршылык көрсөтүүдө. Жана бул жерде Сыдыковдун пасы Шерабидиновго жеткен жок. Шерабидинов топту өз командасында сактай алды. Култаев ага каршы эки оюнчу жана топту өз командасынын карамагында сактоону улантат. Култаев жана кезектеги Култаевдин пасы Шерабидиновго жеткен жок. Эгер Шерабидиновго жеткенде жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Абдыразаков бул топко жеткен жок. Албетте Шавкат командасынын капитаны Рызубай Тутахунов. Андан пас көрдүк, бирок Рахманбердиев паска жете алган жок. Пас өтө бир кубаттуу болуп чыкты. Култаев жана бул жерде жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок Досматов өз ылдамдыгын ишке салып топту ээлей алды. Абдыразаков бирок Култаевга каршы мүмкүнчүлүк берген жок.
Тухтахунов Атамурзаевке ойнойт. Атамурзаев Рахмонбердиевке, Рахмонбердиев өнөктөштөрүнө калтырды. Жана бул жерде Абдыразаков топту токтотуп алган жок. Üşетик командасында төрттүк алмашты. Легионерлерден куралган төрттүк оюнга түштү. Топ Аваз Абдувалиевде. Аваз Абдувалиев өзбекстандык oyuncu, elbette legioner oyuncu, Özbekistan'ın AGMK komandasının oyuncusu. Elbette AGMK komandası Özbekistan'daki futsal çempionatındaki mıhtı bir güçlü komandalarından biri. Alimov, Akimbayev. Жақсы мүмкіншілік бар. Акимбаев жана бул жерде Алимовқа калтырган пасты кайрадан ката менен жооп берүүдө. Абдыкалил уулунун соккусун бул жерде Абдыразаков кайтара алды. Каптал сызыгынан Абдыкалил уулу топту оюнга кошууда. Өнөктөштөрүнөн ойнойт. Аваз Абдувалиевдин пас өткөн жок. Рахмонбердиев жакшы жазгыра алды. Акыркы көзүрмемде Алимов өзүнүн ылдамдыгын ишке салды жана топту ээлей алды. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана бул жерде топ Üşetик командасында сакталып калды. Рахмонбердиевке узатылган пас жана Алимов ага мүмкүнчүлүк берген жок. Тайм-аут. Тайм-аутты Шавкат командасынын машыктыруучусу алды. Бизде тунугу эс алабыз, кайрадан оюнду улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Тайм-аут өз соңуна келип жетти. Бурчтан чыгарып берүү. Бурчтан чыгарып берүүнү Шавкат командасы аткарат. Рахмонбердиев топко шашылган жок. Рахмонбердиевдин пасы өнөктөштөрүнө жеткен жок. Абджалил уулу жакшы ойноду. Акимбаев дагы мыкты ойноду. Алимов, бирок Алимов Атамурзаев ага мүмкүнчүлүк берген жок. Жайлообеков топту алыстата алды. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде эсеп 1-0. Üşetик Кара Суу командасы алдында. Рахмонбердиев, Абджалиловга каршы Атамурзаевдин пасы өнөктөштөрүнө жеткен жок. Алимов Алимов узатылган пас керемет. Эки оюнчу чындыгында бири-бирине мыкты түшүнүшөт. Албетте Алимовдун пасына пас кылып, сонун бир таризде борбордук бөлүккө узатып берген болчу Абджалил уулу. Бирок Алимов аны жолдоду. Бирок дарвазачы Жавахыр Досматов дарвазасыны голдон сактай алды. Кайрадан Алимовда Кыргыз футболунун албетте легендасы десем туура болот. Улуттук курама команданын оюнчусу. Аваз Абдувалиев Акимбаев менен ойнойт. Акимбаев Алимовго. Алимов өнөктөштөрүн издөөдө. Атамурзаевдин каршылыгы жана бул жерде Алимовдун бул жердеги тажрыйбасы, анын классы бул жерде чоң рол ойноду. Өтө бир акылдуу жана дарваза үчүн өтө бир ыңгайсыз соккуну жолдогон болчу. Дарвазачы Жавахыр Досматов Кыргыз футболунун легендасынын соккусун кайтара алган жок. Эсеп 2-0 достор. Üşetик Кара Суу командасы эсепте акырындап эсептеги бекемдигин жакшы бир бекемдеп жатат. Рахмонбердиев ага каршы Алимов, бирок Алимов акырындык менен эле топту өнөктөштөрүнө ойноду. Алыстан сокку. Абдыразаковдун соккусун
Дарвазаға барған жоқ. Тағы бір Абдуразаковта мүмкіншілік бар. Нутилек Жайлоубеков анын ойын оқи алды. Бұрыштан шығарып беру, алыстан соққы Атамурзаев. Атамурзаевтың соққысын Жайлоубаев қайтара алды. Акимбаев топты сақтап тұрады. Аваз Абдувалиевке ойнайды. Абдувалиев бұл прессингден шығара алды. Акимбаев өз кіріп барады. Жана есе өзгерді. Сағынды Акимбаев. Дарвазачыны бір оңой таризде, бір керемет таризде жазғыра алды. Дарвазаны Жавахыр Досмановтың үстінен оңайла топты иліп қойды. Жана бұл топ Дарвазаның торынан орын алды. Есе өзгерді. 3-0. Үшетті командасы ишенімді түрді алдыда бара жатат десем жаңылышпайым. Айтор Шавкат командасыдағы оңойчылық менен жеңіліп берген командалардың бірі емес. Мықты бір тәжірибалы команда. Ал ортада бұл жерде Аваз Абдувалиевке топ келіп түшкен болчу. Сухроб Шарабидинов ойнады. Бирок анын пасын Дарвазачы кайтара алды. Тоочун күрөш Сыдыков бұл жерде Рахмонбердиевке мүмкіншілік берген жоқ. Жана топ Шавкат командасында қалды. Рахмонбердиев бұрыштан шығарып беруін атқарды. Атамурзаевтың кезектегі соққысы бұл рет Дарвазаға тағамай барған жоқ. Құлтаев борборлық бөлікке Сухроб Шерабидиновтан соққы көрөз бі? Көрдік. Бирок аны Атамурзаев қайтара алды. Құдайбердиев өнөктөштөрүн издейт. Құлтаевке Рызуай Тоқтақынов мүмкіншілік берген жоқ. Жана бұл жерде эки ойыншы бір-біріне қоопты ойын көрсөттү. Жана Құлтаев бұл жерде ойын ережесін бұзды. Эки командаға турнирдик тағыра айтқанда тайпалық басқышта А тайпасында ойын жүргізуді. Шавкат командасы эки ойындан тең эки жеңишке жетип 6 упай менен биринчи орунда бара жатса, ал эми Үшети Карасу командасы эки ойында 4 упай топтоп экинчи орунда барууда. Ал эми 3-чү орунда дагы бир Карасунун командасы Башевик командасы. Азырынча алардын куржунунда 1 упай бар. Ал эми Ошму командасында азырынча Тилекке каршы аларда упай жок. Нурмухаммед Сыдыков Құдайбердиевке ойнойт. Құдайбердиев топту өз командасында сактоодо. Құлтаев кайрадан Құдайбердиевке Шерабидинов, бирок анын пасы өткөн жок. Жана тайм-аут, ардактуу көрүүчүлөр. Тайм-аутты Үшети Карасу командасынын машыктыруучусу алды. Бизде тунугу кайрадан бир аздан соң алдыдагы оюндарды улантабыз. Тайм-аут өз соңына келіп жетті. Каптас сызығынан Сухроб Шерабидинов топту ойынға қошты.
Сыдыковқа узатты. Сыдыков Алимовқа топты калтырды. Кайрадан Сыдыковқа узатылган пасты Рахмонбердиев кайтара алды. Албетте биринчи бөлүктүн аягына жетишине бир аз гана убакыт калды. Бул жерде Атамурзаев топко жете алды. Бирок Кудайбердиев жана Алимов мүмкүнчүлүк берген жок. Алимовто топ, Алимовто сокку көрөбүзбү? Кудайбердиевдин соккусун дарвазачы Жавахыр Досматов өзгөчө кайтара алды. Албетте дарвазачы аракет кылды жана аракети акталды. 4-чү голду өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берген жок. Жавахыр Досматов Ош футзал лигасындагы Про лигадагы эң мыкты дарвазачылардын бири. Алыстан сокку, Алимовдун соккусу жогорку 9-дукка бара жаткан болчу, бирок бир аз гана аныктык жетишкен жок. Эгер анык жолдогондо Алимов соккуну өтө бир кооз голдордун бири болмок. Кайрадан Алимов Шерабидиновко, Алимовко, бирок Алимов топту токтотууда. Топ бир аз ыңгайсыз келди. Абдыразаковдун пасы Рахмонбердиевке жеткен жок. Шерабидинов жана мүмкүнчүлүк бар. Алимовдун Айтор соккусу эмнеси түшүнүксүз. Бул жерде дарвазачы атайла ойногондой көрүнгөн жок. Кайрадан узатып берүүдө. Калтасыгынан башкадан оюнга кошуш керек. Албетте башкы калыс көрсөткөн жерден кошу албетте бул эрежеге ылайык оюн көрсөтүш керек. Жана алыс каралыкка Атамурзаевден сокку. Бирок Атамурзаевдин соккусу аягына жеткен жок. Башкы калыстын ышкырыгы жаңырды ардактуу көрүүчүлөр. Үч чети Кара Суу жана Шавкат командаларынын оюнунун биринчи бөлүгү өз соңуна келип жетти. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, dağ bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Мына мынтип Ош футзал лигасынын тайпалык оюндарынын жыйынтыктоо алдында турабыз. Командалар буга чейин мыкты оюндарды өткөрүп, ар бир команда өзүнө жетиш берилүү делген упайларды чогулткан аракет кылып көрүштү. Бүгүн 3-чү тур оюндарында
Шавкат спорт комплексінде 3-7 жана Шавкат командалары ортосында өтіп жатқан беттештен екінші бөлігіде буга чейин старт берилген. Командалар биринчи бөлүктө мыкты деңгээлде өткөрүп, есеп саны боюнча 3-7 командасы ишенимдүү жеңиш менен аяктаган болчу. Экинчи бөлүккө Шавкат командасынын оюнчулары күчтүн баарын экинчи бөлүккө жумшаган аракет кылат. Анткени деген алар үчүн упай алдаганча маанилүү. Эгерде турнирлик жадыбалда тайпалык беттештерде алдыңкы орундарда сактап калуусу үчүн. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу жана кесиптешим Айкүл Олжобай уулу дал ушул Ош футзал оюндарын силерге чагылдырып берүүдөбүз. ТМЖ телеканалынан ар дайым биз менен болдуңуздар. Абдужалил уулунун сол бут менен алыскы бурчта көздөй, жакынкы бурчта көздөй тепкен соккусу тилекке каршы коргоочуларга тийип ойдаласынан сырткарга чыккан. Максатбек Алимов бурчтан чыгарып берүүнү аткарат. Экинчи кабат менен алдыңкы бөлүккө узатылган пас анык эмес. Рахманбердиев чабуулга чыгып барган, оюн эрежеси бузулган жок. Командалар демек акырындап оюн көрсөткөн аракет кылышууда. Дарбазага тебилген сокку тилекке каршы анык эмес. Өтө мыкты чабуул болгон. Жогоруда 3 командасынан да бир рет өздөрү сынап көрүүгө аракет кылышат. Кудайбердиев топ менен өнөктөштөрдүн ачылуусун күтүүдө. Алдыңкы бөлүккө Максатбек Алимовго калтырылган пас коргоочулардан өткөн жок. Рахманбердиев топту алар Замат каршы чабуулга чыгып көрүүгө аракет кылат, бирок Сагындык Акимбаев ал топту эч кандай өткөрүп жиберген жок. Сагындык Акимбеков кайрадан топ менен Атамырзаев өнөктөшүнө узаткан. Өз учурунда Сыдыков топко келип жетип, бул чабуулдун аягына жетпешин камсыз калган. Атамырзаев арткы бөлүктөн топ менен алдыңкы бөлүккө узаттуу. Коргоочулар тарабынан да бир рет кайтарылып олтурат. Чабуулга 3-7 командасынын оюнчулары чыгып барган. Жаман эмес коргонууда Шавкат командасынын оюнчулары жакшы бир коргонууну көрсөтө алышууда. Төшкө калтыруу. Абдуалиев Сыдыков сол канат менен кирип барат жана дарбазага бутун учу менен кубаттуу сокку. Досматов өз дарбазасын мыкты сактап калган жайы бар. Мухаммад Сыдыков арткы бөлүк. Сагындык Акимбаев, Абдуалиев өнөктөшүнө калтырган. Максатбек Алимов Акимбеков менен Акимбеков өнөктөшүнүн ачылуусун күтпөстөн эле шашылыш пас берген. Шавкат командасы чабуулга чыгат. Рахманбердиевден дарбазага жолдогон соккусун мыкты аракеттер менен Жайлобаев кайтарып кеткени жетишкен. Каптал оюн эрежеси бузулду. Шавкат командасынын пайдасы да стандарттык абал. Топ алдында Рахманбердиев. Шавкат командасынын курамына көз чаптырсак, эмнегедир буга чейин беттештерге келип оюн көрсөткүлгөн негизги курамдын оюнчулары азырактай. Анын себептери балким учурда Өзбекстан мамлекетинде алардын да өздөрүнүн өткөрүлүп жаткан чемпионатында командалар башка командалардын атынан ойноп жатышат. Дал ошол үчүн келе албай калды көрүнөт. Бирок дегенмен да дал ушул курам бүгүнкү оюнда Шавкат командасынын намыс үчүн аягына чейин күрөшүүгө, аягына чейин тирешүүнү куруп берүүгө даяр. Алмашууда запастагы оюнчулардын Шавкат командасынан байкалган жокпуз. Болгону бир оюнчу Имамединов Азиз оюн таласында мыкты өтүп баруу. Абдразаков дарбазага сокку жолдойбу жок. Коргоочулардын мыкты подкаты 3-7 командасынын чабуулун кайтарып олтурат. Бурчтан чыгарып берүү. Шавкат командасында Рахманбердиев артка Атамырзаевтан дарбазага сокку. Адилет Култаевга тийип намтеп кайткан.
Тоқтахонов 2 рет өнөктөшүнө пас өткөрүп бере алган жок. Андыктан чабуул Атандаш командада уланууда. Нурмухаммад Сыдыков жана Шерабидзенов алыска бурчка пас. Сыдыков ал топту эмнегедир ал топко аракет кылган жок. Мыкты пас Рахманбердиевдин алдыңкы бөлүккө узатуу. Абдувалиев артка калтырат. Нурмухаммад Сыдыков, Адлет Култаевден Абдувалиев мыкты пас. Сыдыков Шерабидзенов өнөктөшүн ачылышын күтүүдө. Сыдыковго пас келип жеткен. Коргоочулар дагы бир рет мыкты коргонуу бар экенин билдирип кетишти. Рузай Токтахунов арткы бөлүккө. Атамырзаев топталар зымат. Оң канатка Рахманбердиев ойнойт. Рахманбердиев атандаштарынан өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ойын эрежеси бузулду. Сөзсүз түрдө ойын эрежеси бузулду. Эки буттун арасынан өткөрүп топтала качып кеткен жайынан Шерабидзенов атандашына карата копол ойногон. Себеп дегенде футзал оюндарында дегиле футболдо топту дагы ушул атандашынан бутун арасынан өткөрүп коюу бул футболдо бир маскара деген менен барабар. Абдувалиев, Сыдыков, арткы бөлүк, Шерабидзенов эмнегедир анык эмес пас. Ойын эрежеси бузулган жок. Чабуулга чыгат Шавкат командасы. Атамырзаев дагы бир рет дарбазага тебилген сокку. Рахманбердиевден Абдувалиевге теп тоойдун таласынан сырткарга чыгып кеткен болчу. Өтө сонун мүмкүнчүлүктөр болду. Атамырзаевде да, Рахманбердиевде да, эмнегедир Шавкат командасында бул рет омат келбей жатканда 3 командасы кайрадан чабуулга оң канатка мыкты узатып берүү. Шерабидзенов Адлет Култаев бул учурда мындай пасты күткөн жокпу. Күтсө да өз жайында, бирок эмнегедир бул чабуулду аягына жеткирүү ишке ашпай отурат. Адлет Култаев өнөктөшкө узатылган пас тамы эмес. Өнөктөштөр бири-бирин түшүнбөй. Атамырзаевден оюнчулар экинчи бөлүктүн жарым убактысында өтүп баратат. Оюнчулар бул оюнда бир аз чарчап чалдыгып калганын өңдөнөт. Анткени албетте запастагы оюнчулардын жоктугу Шавкат командасы үчүн бир тойло билинип жатат. Досматовдун алдыңкы бөлүккө узатуусу. Абдужалил уулу Максатбек Алимов өнөктөшүнө. Абдувалиев дарбазага сокку, жакынкы бурчтан дарбазага сокку. Эмнегедир өнөктөштөрүнөн кызгануу бул топту. Себеп дегенде Досматов оңой дарбазачылардан эмес. Бул топту чыгаруусу мүмкүн эле. Максатбек Алимов чабуулга чыгат. Сагындык Акимбеков намилтеп Максатбек Алимовдон пасын өзүнө кабыл алар. Замат бутун учу менен дарбазага соккусун жолдоп команданын пайдасы үчүн 4-чү голду да алып келе алды. Шавкат командасы эмнегедир бул оюн Шавкат командасы үчүн жеңилүү менен аяктап калуусу толук ыктымал. Анткени футзал аягындай динамикалуу, аягындай жогорку темпти талап кылгандыктан Максатбек Алимов чабуулга чыгат. Сол бут менен дарбазага сокку. Коргоочуларга тийип кайтып олтурат. Абдужалил уулу оң канатка Кудайбердиев жазгырып алган. Кудайбердиев атандаштардын арасына кирип барууга аракет. Коргонуу бөлүгүндө мыкты. Абдужалил уулу дарбазага тебилген сокку. Максатбек Алимовдон дарбазага мыкты сокку. Эсеп саны кайрадан өзгөрдү. Бул учурда Шавкат командасынын дарбазачысы Досматов колунан жаракат алып калды көрүнөт. Анткени ал топко
чыгып бара жаткан учурда Максатбек Алимовдун буту тийип кетти же башка учур болдубу? Досматов доктордун жардамына муктаж. Эсеп саны 5-0. Үчети командасы ишенимдүү эсеп менен алдыда барууда. Бул эсеп дагы да өзгөрөбү же дал ушул сандар менен оюн аяктайбы? Алдыда калган 9 минутта убакытта байкайбыз. Шавкат командасы чындыгында курамда оюнчулардын жоктугунан улам өздөрүнүн дарбазасына гол өткөрүп жиберүүдө. Албетте футзалда 20 минутта оюн талаасынан чыкпай оюн көрсөтүү бир топ эле кыйын. Ошол эле учурда албетте Ош футзал оюндарынан өткөрүлүп жаткан түзмө-түз таасири бар. Биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип кетсем болот. Биздин башкы демөөрчү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана ТМЖ телеканалы, ошол эле учурда Палитра борбору, Wow Effects жана Шарулубек агентстволору Ош футзал оюндарынын өткөнүнө чоң салымын кошуп, бизге демөөрчүлүк финансылык жактан жардам берип келет. Эгерде доктордун жардамын Досматов алган болсо, өз дарбазасына 5-чи голду өткөрүп жүргөн Шавкат командасы болгон аракети менен азыр эсеп санын теңдөө мүмкүнчүлүгү болбосо да аягына чейин күрөшүп, жок деген эсеп санын ачууга аракет кылып көрөт. Аңча топ оюнга кошулар замат Шавкат командасы гол жаратуу ышыкы мыкты экенин билдирип, намыт акырындап чабуулдарга өтүп көргөн. Экинчи бөлүктө командалар курамын эсиңиздерге сала кетсем, Шавкат дарбазага сокку Абдужалиловнан жаман эмес. Коргоочулар кайтара алган, бурчтан чыгарып берүү, эч ким жок. Өнөктөштөрү Шавкат командасы чабуулга кайрадан шашат. Токтохонов сол канатка, Абдуразаков атандашын жазгырып алуу аракети окшогон жок. Кудайбердиев чабуулга чыгат. Өнөктөшкө узатуу. Досматов өз учурунда дарбазасынан сурулуп чыккандыгы үчүн намынтип эсеп саны өзгөргөн жок. Сагындык Акимбековдон дарбазага сокку. Досматов дагы бир ирет командасын сактап болуп турат. Токтохонов болсо бул учурда жөн гана топту алдыга тээп жиберүүдөн башка айла тапкан жок. Анткен деген чабуулга чыгуу, чабуулда оюн көрсөтүү азырынча Шавкат командасына кыйынга турууда. Себебинде күчтүү сакташы керек. Бирок деген оюндун бүтөрүнө анчейин деле көп убакыт калган жок. Максатбек Алимов чабуулда, Кудайбердиев дарбазага сокку жана эсеп саны кары өзгөрдү. 6-чы голду Ислам Кудайбердиев Үчети командасы үчүн алып келген. Мыкты оюнду Үчети командасы көрсөтө алууда. Бүгүнкү бетте Шавкат жана Үчети командалары ортосундагы тирешүүнү өтө бир жогорку таристе болот. Рахманбердиев чабуулда дарбазага сокку. Ислам Кудайбердиев бош калган дарбазаны сактап олтурат. Жакшы бир мүмкүнчүлүк бар болгон Шавкат командасына эсеп санын ачууга, бирок Кудайбердиев ал ниетин тилекке каршы кайтарып кеткен болчу. Рахманбердиев чабуулга чыгат. Максат Алимовдон мыкты коргонуу. Эреже бузулду. Оюн эрежеси бузулду. Токтохонов, Абдуразаков дарбазачы менен 1-1. Да бир рет кайтарып болуп турат. Атамырзаев, Рахманбердиев, Мухаммад Рахманбердиевке карата Максатбек Алимов экинчи рет оюн эрежесин бузуп олтурат. Оюн эрежесин бузулаардын саны 4-1. Эгерде 6-чы жолу Шавкат Үчети командасы чабуулда дарбазага тебилген сокку. Айдар Абдужалилов уулу
Чабуул болсо уланат. Дарбазачынын үстүнө өткөрөт Рахманбердиевден. Бул учурда бар топ дарбазачыга тийип, бурчтан чыгарып берүүнү күтүшкөн, бирок калыс андай эместигин билдирген болчу. Üşeti командасы кайрадан чабуулда. Сыдыков дарбазага сокку. Туфтахуновго тийип, топ оюндаласына сырткарга чыккан эле. Айдар Абдужалил уулу. Нурмухаммад Сыдыков артка калтырат. Максатбек Алимов Айдар Абдужалил уулуна. Абдужалил уулу мыкты узатып берүү. Жана Максатбек Алимовдон дарбазага сокку. Дарбазага тамай барган жок. Досматов топту кайрадан оюнга кошкон. Алыс каралыктан дарбазага сокку. Жөнүктөшүнө узатылган паспы. Мыкты комбинациянын жардамы менен Üşeti командасы чабуулга чыгып көрүү аракетин көрүшкөн эле, бирок өнөктөштөр бул учурда бири-бирин мамтеп түшүнбөй топту оюндаласына сырткарга чыгарып жиберишкен. Атамурзаевдон дарбазага сокку жолдону. Дарбазачынын мыкты аракеттери командасын сактап калган. Ош футзал оюндарынын өткөрүлүп жатканына чоң салым кошкон. Биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип кетүүбүз керек. Теге чолбой чабуулда. Шавкат командасы дарбазага тебилген сокку. Дарбаза устуна тийип, тилеге каршы дагы бир ирет эсеп саны ачылбай турат. Шавкат командасынан бул турда, бул беттеште омат баш тарткандай. Теге чолбой Üşeti командасы 7-чи голду жаратып. Шавкат командасы 7-чи голдун жаратып, бул голдун автору Абдувалиев. Üşeti командасына мыкты голду алып келди. Жана буга чейин Абдувалиев дал ушул Шавкат командасы үчүн оюн көрсөтүп келген болчу. Бул гол үчүн албетте өнөктөштөрүнөн, мурдагы өнөктөштөрүнөн деп айтканыбыздар болот. Кечирим сураган жай да бар. Рахманбердиев чабуулда. Пенальти. Ооба. Бул учурда пенальти. Мухаммад Рахманбердиевге карата Ширабиденовдон оюн эрежеси бузулду. Бул айып тобу айпанттын ичинде болгондуктан, демек пенальти Шавкат командасынын пайдасы үчүн коюлат. Балким эсеп санын ачууга бул ирет мүмкүндүк келет. Шавкат командасында болгону ал мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, жок дегенде эсеп санын ачуусу абзел. Ош футзал оюндарынын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы жана көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети, ошондой эле ТМЖ телеканалы, Палитра борбору, Лининг спорт кийимдер магазини, Вау Effects жана Шарулубак агентстволору бул чемпионаттын өтүшүнө чоңдон чоң салымын кошуп, мыкты беттештер, кооз голдор, эң сонун эмоциялар алардын колдоосу астында мынтип өтүп жатат. Üşeti командасы 5-чи дарбазага сокку жана Атамурзаев. Мына мынтип Шавкат командасынын пайдасы үчүн эсеп санын ачып, жок дегенде бул беттеште гол жаратпай өтүп калуусунан, гол жаратпай жеңилип калуусунан сактоо болуп турат. Шерабидинов 3 мүнөт убакыт калган. Бул убакыт аралыгында чындыгында 6 гол жаратуу оңойго турбайт. Эгерде бул беттештен
алыскы аралыктан дарбазага сокко, дарбазачылар ортосунда бир кооз тирешүү болду десек болот. Себеп дегенде мындай сокуну чыгарып кетүү чындыгында аягындай кооз аяктады. Б тайпасындагы өтүп жаткан беттештер чындыгында 4 команда деген мыкты, күчтүү командалар. Шавкат командасы буга чейинки турда 6 упай топту тайпада лидерликти сактап келаткан болчу. Нурмухаммад Сыдыков дарбазага тепкен сокусу Досматов оңойчулук менен кайтарып олтурат. Шавкат командасы биринчи орунда 6 упай менен келаткан болчу. Эгерде бул беттешти жеңилүү менен аяктап калган болсо, Үччети командасы 4 упайын дагы 3 упай кошулуп 7 упай менен тайпада биринчиликке чыга алат. Ал эми Шавкат командасы экинчи орунда калат. Рахманбердиев мындай аракеттер. Тухтахонов, Абдуразаков, жазгырып алуу жана дарбазачынын үстүнөн намытып өткөрүп берүүсү тилекке каршы гол менен аяктаган жок. Мыкты узатып берүү Абдувалиев чабуулда. Командалар эч кайда шашпайт. Рахманбердиев топту дагы бир өзүнөн алыс качырган. Буга чейин чындыгында дал ушул бетте Үччети жана Шавкат командалар ортосунда болгон беттеш аябагандай кызуу жүрүшү күтүлгөн. Бирок деген айрым бир оюнчулардан жоктугу оюндун тилекке каршы суз деп деле айтууга болбойт. Себеп дегенде мыкты голдор жаралды, бирок ошенткен менен дагы бир тең тирешүү эки команда ортосунда болбосо, албетте бир команданын үстөмдүгү кызуу оюн жүрүшүнө тоскоол болот. Дал ушундай беттеш бүгүн өтүп жатат. Шавкат командасын дал ушул төрттүгүнө чындыгында бай берсек болот. Оюндун аягына чейин 40 мүнөт убакыт атаандаштарына тирешүү көрсөтүүсү мактоого, алкышка татыктуу. Акыркы секундалар Үччети командасы демек бул турда 3 упай чогултуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду жана 3 упайды атаандаштынан тартып кете алды. Үччети жана Шавкат командалар ортосунда болгон беттеш 7-1 эсебинде Үччетинин пайдасына аяктаган. Кийинки беттештен көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Аты жөнүм Улукбек Салиулу жана кесиптешим Айкөл Олжобай сиздердин кызматыңыздарда болдук. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, dar bir yola.
Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ош Му, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги.